Центральный защитник болуп ойнош өзүнчө искусство да. Анткени сен управляешь командой да. Сен акыркысың, сен коргойсуң, сен баштайсың. Ошондой моменттер көп болгондо тренер центральный защиттерди өзү улам теория менен үйрөтүш керек. Тренерлер көп, бирок ар кимдин требованиясы ар кандай да. Вот кичиндики мисалы умный защитник да. Азыркы жаштарда мисалы ошол эле мына Браузманды алсак да, кичине мындай созулат да, кичине мындай орурак көрүнөт да, бирок жаш. Ошол сапатын развивать этиш керек да. Бизде ошол оборонада именно лидердин сапатын мындай защитник башташ керек да атаканы. Туурабы? Анан ошол эле 19-жылы Валера биринчи пасы бар да. Валера жок болду, жанагы эле Малайзия менен Оманда эч ким атаканы баштап албай коюшту, көрдүңбү? Кечээки оюнда деле карасаңар, ошол эле Тайпей болобу, Валера баштап атты, диагональ кылып. Ошондой эле башка Браузман болобу, Тамиран болобу, Айзар болобу, аз да ошондой мондой именно ортоңку жарым коргоочулар таап атаканы баштаган.